Мына ағайын мұсылман бір туғандар, Алла субханаху ва таала сіздерге, біздерге ушундай берекелүү пайгамбарды, нурлуу пайгамбарды, акыркы пайгамбарды жиберип, ушундай шарафат берди. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга муундан, кылымдан кийинкилерге жеткиргенде кемчилдикти кетирбей жеткиргиле. Биз да дүйнөдөн өтүп кетебиз. Биздин орун басарларыбыз болуп келишет, башкалар келет. Алар дагы иманы жок болуп калбасын. Биздин балдарыбыз имансыз болуп калбасын. Неберелерибиз имансыз болуп калбасын. Дозоктун отуну болуп калбасын. Эртеге тияка барып алып, балдарыбызды бейиштен таппай калбайлы. Неберелерибизди бейиштен таппай калбайлы. Кыздарыбызды бейиштен таппай калбайлы. Неберелерибизди, кыздарды, бир туугандарыбызды бейиштен таппай калбайлы. Тагы туугандар тияка барганда бейиштен таппай калбайлы. Onun için ne kılaylı? Жеткирейли, айтайлы, дуа кылайлы, кошомат кылайлы. Барды мүмкүн болушунча. Аракет кылабызбы иншалла? Аллахым разы болсун. Кудай кааласа бир иншалла баарыбыз бир ниет кылайлы. Кудай кааласа иншалла иманды бекемдейбиз, иман менен жашайбыз, иманды чөйрөсүн курабыз, иманды таркатабыз. Ниет бара иншалла. Амали салих иншалла кайерде болбойлу. Базарда болсок дагы зикир менен жүрөйлү. Үйдө болсок да зикир менен жүрөйлү. Кайерде болсок зикир менен. Тилибизди зикир менен. Бош убактпы зикир менен. Пайгамбарыбыздан осият сураганда, я Расулалла бир осият айтың мага дегенде, тилиңди зикир менен өл кылгын деген. Дайыма тилиң зикирде болсун. Ла илаха иллаллах, субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля биллах, астагфируллах, субхана маликил куддус. Subhan Rabbiyal Azim, Subhanallahi ve bihamdihi. Daima zikir sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gün salavatты көп айтыш керек. Zikir менен тилибизде. Куранга вакыт бөлөйлү. Сиздин үйүңүздө сиз өзү вакытыңызды 24 саатыңызды караңыз. 24 саатында канча саат уктайсыз бөлүп койгонсуз. 7 саат уктайсыз, 8 саат уктайсыз. Канча саат тамак жейсиз бөлүп койгонсуз. Ишке канча барасыз бөлүп койгонсуз. Куранга вакыт бөлүп коюң таксыр. Айланып кетейин. Куранга вакыт бөлүп коюң. Айтканды угуп кое бериң. Сиздин өмүрүңүзгө, ишиңизге, ден соолугуңузга, дүнүйөңүзгө, ахиретиңизге, үй бүлөңүзгө бакыт гана алып келет. Ошон үчүн Куранга вакыт бөлүп коюң. 15 мүнөт. Телефонду ачып интернетте 2 саат берип атасыз го, 1 саат берип атасыз го, 3 саат берип атасыз го. Тамакта деп отуруп алып аш кылып отурасыздар го. 1 saat, 2 saat. Жарым саат Куранга убактысы жокпу? Курандын акысы жокпу биздин жашообузда? Курандын орду жокпу биздин жашообузда? Бүгүнкү күндө мындай мечит, канча ата бабаларыбыз мындай мечитти көрбөйлү өтүп кетти. Азанды укпайлы өтүп кетти, ажылыкты кылбайлы өтүп кетти. Маселе баян, Куран, хадисти укпайлы өтүп кетти. Биз бактылуу экенбиз. Бактылуу тилдер, бактылуу кулактар, бактылуу путтар, мечитке келген путтар, эң бактылуу путтар. Казиного барган, арамга, уурулукка барган эң бактысыз путтар. Алланын жолундагы пут кадам, бул канча кадыры бар бунун. Алхамдулилла, ушуга шүгүр кылайлы, ушу доорго келип ушундайга. Кандай дейсиздер? Алхамдулилла. Ошон үчүн келиңиздер, биз бирибизге жардам берейли, бирибизге боорукер болойлу. Дайыма бирибизге жакшылык каалап жашайлы. Көр албастык кылбайлы. Алла берсин деп жашайлы. Мага дагы берсин деп жашайлы. Эмне үчүн бундагы ушу неемат көр албастык дегенди билесизби? Хасат деп катараптар. Хасат деген мындай, мен силерге оңой сөз менен айтып берейин. Хасат деген ушудагы Алланын берген неематы жок болсо экен. Менде болбой кызыктырбайт. Ушуда эле болбосо болду дейт. Ушуну хасат деп коет. Көр албастык дейт ушуну. Ушуда Алла берген неемат жок болсо экен дейт. Ал менде болобу, болбойбу, мага кызыктырбайт. Бирок ушуда эле болбосо экен дейт да. Эгерде буда бар, менде дагы ошондой болсо экен, бирок буда жок болбосо экен, бул гыпта деп коет. Суктануу. Бул болот. Машаалла, бул жакшы ийгиликке жетип атат. Мен дагы 5 убакыт намаз мечитте окуп атат. Канча садака берип атат. Канча жетимдин курсагын тойгузуп атат. Канча акча адалдан таап атат. Мен деле болоюн. Куран окуп атат. Ана, мен деле болоюн. Сарттайын. Суктануу болот. Көр албастык болбойт булар. Ошон үчүн иншалла туугандар баарыбыз бири-бирибизге жардам берели. Бири-бирибиздин кайгыбызды бөлүшкөндү билейли. Бири-бирибиздин кубанычыбызды бөлүшкөндү билейли.
чыныгы Алла Тааланын ахиретте сүйкүмдүү бенделеринен болойлу. Замандаш болуп жаралып калыппыз. Баарыбыз иншалла үй бүлөбүздү карайлы. Бала чакабызды карайлы. Алардын ыйманын көнүнө көз салыңыз. Алардын амалына көз салыңыз. Кош көңүл болбоңуз. Балаңыз арам, кызыңыз арам иштерди кыла берсе мынтип көз жумуп койбоңуз. Ахиретке сурак алынасыз. Бала чакабызды андай кылбайлы. Ошон үчүн иншалла даватка чыгып келели. Аларды алып чыгып келели. Аларды чыгарып турайлы. 3 күндө аянбаңыз. 3 күн өтө аз. 3 күндө 30 күндөн 3 күндө аянбаңыз. 27 күн үйдө жашап атасыз бала чака менен. 3 күндө аянбаңыз. Бисмилла деп чыгарыңыз. Кичине акча кетсе да чыгарыңыз. Балаңызды чыгарыңыз, кызыңызды чыгарыңыз. Апасы менен өзүңүз кошуп барыңыз. Өзүңүз да барыңыз. Ошентип анан бири-бирибизди иншалла тартайлы. Чогуу бейишке кирели. Кандай дедиңиздер? Же мен эле кирейин, башкасы мейлиби? Жок, баарыбыз чогуу кирели. Баарыбыз бактылуу болойлу. Баарыбыздан Алла ыраазы болсун. Баарыбыздын күнөөбүздү Алла кечирсин. Баарыбыздын дуабызды Алла кабыл кылсын. Баарыбыз көп жашайлы. Баарыбыз жакшы жашайлы. Жакшы иштерди кылып жашайлы. Аракет кылабыз иншалла. Аллахым кабыл кылсын. Аллахым баарыбызга береке берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вакыт барбы? Устаз, кошуна мамилелери жөнүндө айтып коюңузчу. Тоогун мен жака өтүп кетиптир. Дарагыңдын шагы менен жака өтүп кетиптир. Дарагыңдын үйүндүн көлөкөсү мен жака түшүп жатат дегенибиз туурабы? Тугандар, бунун бардыгы иманга байланат. Иман алсыз же иман жок болсо, кошунанын күлкүсү да бизге кайгы. Кошунанын тою бизге жаназа. Угуп алыңыз, жакшылап угуп алың. Иман болсо, кошунанын кайгысы менин кайгым. Кошунанын рахаты менин рахатым. Амали салих, иман бекем болсо, кошунанын зыяны мага рахат болуп калат. Көтөрүлсөк. Кошунанын акысы өтө чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алланын тарабынан Жабраил периште мага кошунанын акысын алып келе берди. Мен ойлоп калдым, кошуна мурасхор болот окшойт деп. Ушуга чейин кимдин курсагы ток кошунасы ачка болсо кыямат күнү жооп берет деген. Ким кошунасынан үйүнө бийик үй салып шамалды тосуп койсо кыямат күнү жооп берет деген. Башка бирөөнүн тоогун урдасаң бир күнө, кошунанын тоогун урдасаң 10 күнө. Башка бирөөгө бир жакта зына кылса бир күнө, кошунага барса 10 күнө. Кошуна деп нени айтат? Аманат көй, мен жогумда үйүмдө карап турсун деген. Ушунча аманат үчүн кошунасын. Пайгамбарыбыз жакшы кошуналарды сураган, жаман кошунадан пана тилеген. Биз да дуа кылышыбыз керек. Жакшы кошуна сурагыла деген. Чоң нерсе экен. Ошон үчүн кошуналарга туугандар, сенин тоогуң өтүп кетти, менин тоогум өтүп токтоткула. Айланып кеткен кошунанын барды тоогу менин огородума кирип тамак жеп чыксын. Кошуналык бул чоң нерсе. Меникине көлөкө кылып калып тигип калып, жок, андай болбойт. Эчтеке эмес. Жүрөк бузулгандан кийин айттым го, күлкүсү бизге кайгы деп. Жүрөк оңолсо. Анда бөлөк болот. Ошон үчүн кошуна менен даватка чыгып келели. Не кылайлы? Дагы айтсаңар экшем, тамак жеп келдиңерби? Эмне унчукпайсыңар өзүнө? Мен саартан бери сүйлөп атам, эртең менен тургам. Кошуна менен даватка чыгып келели. Ант ичип айтам, кошуна менен даватка чыгып келин 4 айга. Келесиз кандай болот экенсиз? Акыркы наныңызды бересиз ушугачы. Мен жебесем ушу жесин дейт.
тоқ боқты сөйлеп отырсың ана бияқтан аяқтан. Қырғыздың нақыл сөздері бекер айтылған емес. Ұзақтағы туғандан жақынғы қошына деп қойған не? Кетті қоямын, қошынаға тоқтасақ өте көп сөз. Талада мал жайып, тоқтағанына қарабай жүздеген мал қойларын егін талаларға жайып жатқан елге насаатыңыз дейді. Еме мал жайылған жерге айыл өкімет рұқсат береді. Ошол жерде қараш керек. Мен ушундай деп түшүндүм бө? Егин талаларга бар нақысы бар, аны қараш керек туган. Бирөөгө зулумду кылбайлы. Мисалы жайлоолорго деле билбейм, азыр айыл өкмөттөрүнүн акча төлөп калганбы? Жоксо ошо малга бир кошкондо деле акча төлөйт го, мисалы ар бир кой башына. Ушундайлар. Егин талаларга айдап койгон бүт кышы менен багып атышат да талада. Талада багып атышат. Талада мал жайып токтогонуна дейби? Мал жайуу токтогонуна. Мал жайуу. Декабрдан токтош керек. Азыр деле айдашып атат да, коро. Бирөөнүн жери айдалуу, бирөө бир нерсе. Ошого жай жүрүп атат, Жайып болбойт, зулумду кайган. Эми азыр чөптүн кымбатчылыгынан бүт талаада жүрүшөт. Жок, бирөөнүн огородуна андай таптакыр болбойт. Кокустан эми малдыгына салып кирип алса, мен да мал болуп кирип албайын да. Чунчукпай мал болуп карап отурбайын да. Мен мал эмесмин го. Эми ал сиздин уюңуз жок, оюңуз билбей огородуна кирип кетти. А бул билбестик, бул бөлөк нерсе. Билип туруп киргизип карап, Кудай урат муну. Этиятташ керек мындай. Андай малдан ал адалдык болбойт. Кандай болбосун бирибизге зулумдук кылбайлы. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Менин 5 балам бар. Дуа берип коюңузчу. Аллахым өмүрлүү берсин. Иманын берсин. Ата-энесине күйүмдүү болсун. Алла Таалам адал рызкыдан берип, алым кары хафиз кылсын. Амин. Аялын таштап сыртка жакка чыкса, канча убакытка чейин иштеп келсе болот? 4 ай. Эң таптакыр болбой калса, 6 айга чейин деп неме кылат. 4 айга даватка чыгып иштеп келсеңиз болот ахиретке. Ошо уруксат. Дүйнөгө иштеп келгендерде адалдан мейли, бирок мына Россия башка жакка кетип аткандар туган күнөөнүн океанына кетип атасыздар. Чын айтып коеюн. Эң жакшысы барбагыла менден. Бактылуулуктун белгилеринен бир улуу белгиси кимдин ырыскысы өзүнүн мамлекетинде табылса. Бирөөнүн желине барып султан болгонча өзүңдүн жерине ултан бол дейби? Мейли бүгүн эми ушундай болуп калды, кыйналып атабыз, барайлы дейт. Мейли, буга да шарият уруксат берет. Бирок иманды бекемдеп алың, намазды бекемдеп алың, анан барыңыз. Ал жерге барып бирөөнү алдабаң. Арам иш кылбаң айырга барып. Таптыңызбы? Келиңиз. 4 айдан көбүрөөк болсо, аялыңызды алып барың. Чоң иштегиле. Же бул жакка келиң. Үй бүлөнү таштап салбаң. 1 жыл, 2 жыл, бул жакта аялын акча таштап коюп, аялым не болуп атат, балдарым не болуп атат. Өзү эркек ысык жан, ал жактан не болуп атат. Дүниөнүн андай кулу болбош керек да. Дүние деп ахиретти бузайлы. Устаз, тоба намазы кайсы убакта кандай окулат? Рахмат. 2 рекат намаз окуйсуз. Макру вактан башка. Макру вакт 5 вакт. Багымдаттын азанынан күн чыкканга чейин окусаңыз болбойт. Күн чыгып атканда болбойт. Чак түштө болбойт. Асырдан шамга чейин болбойт. Күн батып атканда болбойт. Ушу 5 вакттан башка кайсы вакта кааласаңыз тоба окусаңыз боло берет. 2 рекат тобада эле ниет кыласыз. Ажеке, арабыздан бир топ инсандар намаз окуй албай, даватка чыга албай жатат. Жалпы дуа кылалычы. Аллахым жеңил кылсын. Иншалла баарыбыз намаз окуйлу, намазхан болойлу. Биздин айылыбызда балагатка толгон эркек, кыз намаз окубаган болбосун. Ушундай аракет кылайлы. Кудай кааласа ушундай берекени көрөбүз. Уурулук деген токтойт, жаңжал деген токтойт, зулумдук деген токтойт, арак марак бардыгы токтойт. Намазды алып келейли. Иншалла улуулар урматы жайында болот, жаштардын кызматы жайында болот, айылда аялдардын абири жайында болот.
Качан биз намазга бекем болайлы? Намазга бекемдеш үчүн бирибизге намазган кылыш үчүн даватка бекем болайлы. Аракет кылайлы. Чык дебей, өзүңүз чыгып келиңиз. Бүгүн бирөөнү кыйнатпай, өзүңүз да чыгып келиңиз. Ахирет сизге керекпи, же мага керек? Бала төрөлгөндөн кийин, 2 айдан кийин дагы боюнда болуп калса, ошо боюндасын алдырса болобу? Жок, алдырбагыла. Кудайым бериптир эми деган. Сактанып турушуңар керек эле, эгерде неме кылбасаңар. Эми кайда Алла Таалам берди. Бирөөгө бала зар, бирөөгө бала кор. Кандай кылбагыла? Канчадан бала алып албай жүрөт, эмне деген акчаларды сарптап, чет мамлекеттерге барып ал. Кудайым берип аттыр. Кудайым бергенди алыш керек. Жаназа окулганда бут кийим менен окулса болобу? Эгер бут кийимдин асты таза болсо, болот. Бут кийим таза болсо болот. Ажатканага кирген бут кийимдер менен намаз окуса болбойт. Телефонду банк аркылуу сатса же алса болобу? Мисалы 10 000 сомдук телефонду 12 000 сом сатат. Бөлүп төлөйт, рассрочка. Эгерде банк ушул 10 000 сом, сен 12 000 сом бересиң, үстөм дей турган болсо болбойт. Ошондо банк эгерде ошо айтса, ушул өзү 12 000 сом, 12 000 сомду рассрочка абыл боло берет. Бир баасын, бере турган баага бир сатсын да. Азыр мындай болуппайбы? Тракторду беребиз. Өзүнүн баасы $10,000, бирок өсүнүн үстүнө проценти 11 000. Ушуну 2 жылда берсең болот. Бул арам болуп калат. Анан көрүп сразу эле баасын айтсын. Бул 10 000 үстүнө 1000 дебей эле процентин. Өзү 11 000 деп койсун сразу эле. Баасы 11 000. 11 000ге договор, 11 000ге пычып эле, мына ушуну рассрочка кылып бере бер. Ала бериң аны. Пайызыңды өзүңө калтыр мага. Мага керек жок. Мага бир эле баасын айт, ушуну рассрочка кылып бер. Мен ошону төлөп берем. 11,5 000 болсо мен ошону төлөм. Эгер убагында төлөй албаса, банк чорный списокко киргизет, же штраф салат экен. Эгерде мына 12 000 деп биринчи договор кетсе, кечиктирген үчүн штраф төлөнсө боло берет бул. Бул штраф бар. Ал штрафты өзү ислам принцип каржылоосунда өздөрүнө иштетсе болбойт, бечарадаларга садака берет. Убакыт болуп калды окшойт, доктор Замир. Биз Жаллабадка барат элек. Шамга ошол жака барып калайлы. Сиздикерди көрүшкөнгө кубанычтамын. Ыймандашканга Аллага шүгүр. Аз болсо дагы алхамдулилла. Иншалла барыбызга жугумдуу болсун. Барыңыздарга бактылуулукту каалайм. Бирибизге дуа кылып турайлы. Чоңу дааватка чыгып турайлы, жардам берейли, жакшылыкта жардам берейли. Жамандыкта бирибизде эч кандай душмантан жардам бербейли. Бул Алланын өкүмү. Ошон үчүн иншалла дайыма бирибизге жүрөгүбүз таза болуп, бирибизге динге тартып, намазга тартайлы. Куранга, зикирге имамыңыздар бар. Мындай жакшы үйрөнөйлү. Мечитти абат кылып, мечитти жандандырайлы. Мечит Алланын үйү. Сыйлайлы, урматтайлы, тазалайлы, жыпар жыттандыртайлы. Үйдү кандай карайбыз? Андан эселетип карайлы. Төшөктөрдү алмаштырып турайлы жакшынакай кылып. Сажда кыла турган жерлерде жакшынакай жыпар жутту эмелердин тамызып турайлы. Кээде арчалап турайлы. Үйүңүздү конок келгенде кандай тазалайсыз? Алланын үйүн тазалайлы. Алла биздин үйүбүздү тазалайт. Алла Таала ушундай кадырдан зат. Алланын үйүндөгү бир ушул чач, бир ушул кылды алып койгон, сакалды алып койгон, ошо күнөөсүн кечирет Алла Таала. Бул атайы мечитти ушундай мусур-сусурдан, жаман нерседен тазалыктын улуу сообу өзүнчө айтылган.